20-декабрда Кыргызстан Ислам университетинин жыйындар залында медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоорунун 1 жылдык мөөнөт ичинде аткарган иш-чараларынын жыйынтыктарын, кандай ийгиликтерге жетишкендигин камтыган иш-чара болуп өттү. Ага Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийдин орун басары Жоробай Ажы Шергазиев, муфтияттын диний окуу жайлар бөлүмүнүн башчысы Акимжан Ажы Эргешев, Авеп коомдук фондунун директору Нурлан Токонов жана медресе мүдүрлөрү, студенттер катышты. Эң алгач Бишкек аймагындагы 5 медресени пилоттук вариантка таамин кылганбыз, долбоорго киргизгенбиз. Авеп коомдук фонду менен биргеликте Кыргызстан мусулмандарынын дин машыгабалыгы өнөктөштүктүн алкагында биз медресе жаштарын кесиптик шыктар окутуу долбоору боюнча бүгүнкү күндө 28 республика боюнча 28 медресеге 8 түрдүү кесип боюнча кесипте атайын окутуулар жүргүзүп келебиз. Окутуу процессин билим окутуу борбору жүргүзүүдө дагы натыйжасында биздин бүгүнкү күнгө 1800 атайын медресе жаштары кыздар, балдар болуп биригип атайын кесипке ээ болушту. Ошол үйрөнгөн кесиптин аркасынан атайын ишкана ачып иштеп аткандар дагы бар. Атайын өзүнчө ишкана ачып иштеп аткандар бар. Алардын ичинде атайын кийим тигүү боюнча, экинчиси тамак аш жасоо боюнча, үчүнчүсү кондитердик баягы таттуу азыктарды жасап базарга чыгаруу боюнча. Кутайба Ибни Муслим медресенин студенттери өз колу менен жасаган эмгектерин көргөзмөгө коюшту. Анда тиричилик техникалардын ичинен муздаткыч жасагандар, тамак аштын түрлөрү, кийим-кече, тиричилик буюмдары жана башкалары дагы бар. Негизи эле кийимди кандай тигилет жана ошондой эле ар түрдүү фасондор бар да, ошолордун основасы кандай болот, ошолорду үйрөндүк. Бир эле черме эмес, биз спортивка да тиге алабыз. Андан тышкары дагы көйнөк, хиджабтарды көбүнчө, анан узун юбкаларды да көбүнчө көп тигебиз, анткени өзүбүзгө ылайыктуу да. Эки багытты бир алып кетүү эми мындай сырттан караганда кыйын көрүнүшү мүмкүн, бирок өзүң кызыгып, өзүң ошого умтулсаң, анда оңой эле болот экен. Аракет кылсаң, себеп дегенде өзүң каалооң күчтүү болсо, анда мындай өзүң жөндөм эметип өздөштүрүп кете алат кезинде кыйынчылыгына карабайчы. Ошол иретүү кесибинин тандап алган себеби келечекте бизге өзүбүздүн жашообузда чоң таасирин тийгизерине биз ишенебиз. Жана мында азыр биз чоң көптөгөн нерселерди жашоого биздин өзүбүздүн колубуздан келерине ишенип калдык. Жана биздин окуубуз 1,5 айлык кичине курс болду. Азыр бул жерде жасагандарыбыз баары кичинекей атайын ушул жерге ылайыкташтырып келдик. Каалаганчылардын ушулардын чоңдорун жасап бергенге ишенем. Долбоор АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен медреселерге кесип үйрөткөн сабактар 2015 жылдан баштап кире баштаган. Ушул күнгө чейин бул долбоор Кыргызстандын 7 уласында тандалып алынган 28 медреседе ар кандай багыттар боюнча кесиптик билим берүүдө. Бул долбоор өтө актуалдуу болуп айтып атабыз башынан бери келгендей. Долбоор негизи 1 жылга эле пландалган долбоор эле. Бул 2014 жылы 1 жылдык болуп ачылган. Ушул долбоордун ушул суроо талабы бар экендигине карап, бүгүнкү күнгө чейин узартылып келип атат да. Дагы 2 жылга ушул долбоор узартылып, ушул түштүктө 3 окуу жайды быйыл кабыл алабыз ушул долбоорго. Түндүктө дагы 3 окуу жайды деп пландап атабыз. Адистиктер ашпозчу, кондитер, ширетүүчү, электромонтажник, тикмекчи, балчелекчи, тиричилик техникаларын оңдоочу адис, эмерек жасоочу уста, слесарь, сантехник жана компьютердик сабаттуулукка үйрөтүүчү адис багытында үйрөтүлүп, жаштар 3 айдын ичинде эле кесипке ээ болгон сертификаттарды алышууда. Бүгүнкү күндө 5 жыл ичинде Кыргызстандын түндүк аймагы боюнча 1169 бала аталган кесиптик билимге ээ болушуп, алардын 65% жумуш менен камсыз болушкан.